универсалдуу чечимдерди Кутман күнүңүздөр менен Улуттук телеканалдын маалымат чыгармачылык өндүрүштүк бирикмеси тарабынан уюштурулган Улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу дагы бир жолу сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү түз эфирдин катышуучусу филология илимдеринин доктору, профессор Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин Кыргыз филологиясы факультетинин манас таануу жана дүйнөлүк адабият кафедрасынын профессору Акматова Венера Сайпидиновна. Соц тармакта Венера Сайпидин деген ат менен таанылуу кызыбызды мен уңгу жолго чакырып келдим. Анткени эмне үчүн? Кийинки учурларда уңгу жолду жалпы негизде түшүнүү менен, бирок аны илимий жактан изилдөө абдан зарыл керек болуп турат. Ошондуктан биз бул багытта окумуштуулардын, изилдөөчүлөрдүн жана эксперттердин жардамдарына дагы бир жолу муктаж болуп атабыз. Уңгу жол бул узак сапарлуу доктрина. Бул 1-2 күндүн ичинде же бир кыска убакыттын ичинде басып өтүүчү жол эмес. Ошондуктан ушул жолду ар бир пунктун, ар бир багытын илимий түрдө негиздеп, аны турмушка жеткирүү дагы эле биз айтып жаткандай чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын алдындагы милдет болуп саналат. Ошондуктан биздин бүгүнкү маекте мен Венера Сайпидиновна ушундай максат койдум. Биринчи ушу уңгу жолдун маани маңызы боюнча сүйлөшсөк, анан албетте уңгу жол жөнүндөгү маселени козгогондо биз Айтматовду аттап өтө албайт экенбиз. Анткени бул кишинин таштап кеткен идеясы, козгоп кеткен темасы, нравалык темасы, тарбиясы, берген интервьюлары жана айтып кеткен ойлору бизди дагы бир жолу кайрылууга дуушар аргасыз кылып жатат. Анткени сиз өткөндө бир өзүңүздүн интервьюларыңыздын биринде айткансыз, биз Айтматов менен Манаска таянбасак анан эмнеге таянабыз депчи. Ошондуктан ушул биздин бүгүнкү маектин экинчи бөлүгүн Айтматовго арнасак, анткени өзүңүзгө белгилүү бул эл 26-жылы 18-21 июнда Айтылуу Ысык көл форумунун 4-чү отуруму болгону турат. Бул чоң окуя. Экинчи Айтматовдун 100 жылдык юбилейи Кудай буйрса 28-жылы алдыбызда турат. Анан калган ой чабытты эгерде убакыт мүмкүнчүлүгү жетип калса, бизде дагы бир жакшы окуя болгондо ушу улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолуна карата илимий жана чыгармачыл интеллигенциянын республикалык форуму өтөт деп биздин мамлекетибиз катчыбыз демилге көтөрдү. Мына ушуга карата сиздин ой чабытыңызды билейин дедим. Кыскасы биздин 45 мүнөттүк маектешүү ушул 3 бөлүктөн турат. Биринчи уңгу жол боюнча сиздин ой пикириңиз. Мындай деген айтып атышпайбы? Конституция турбайбы, баш мыйзам? Анан баш мыйзам турса, силер уңгу жолду дагы алып барып кандайдыр бир жүрүм турумдардын тарбиянын нормаларын дагы киргизгиңер келип атабы деген суроолор чыгып атат да. Уңгу жол жана баш мыйзам. Саламатсыздарбы? Чакырганыңыздарга рахмат. Чындыгын айтканда бүгүн биз уңгу жол, анан улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик бул жалпы кыргыз элинин бир стратегиялык бир багыты сыяктуу кабыл алышыбыз керек, ошондой түшүнүшүбүз керек. Дагы тереңдетип айтсак, бул кыргыз руханиятынын стратегиялык келечекте карай багыты десек болот. Анан ар бир ушундай бир ири бир ренессанс тап келе турган улуттун бир кайра жаралуусун жандандыра турган, улутка бир дем бере турган ушундай бир ченемдер дейбизби, доктрина дейбизби, багыт дейбизби, мунун бир келип чыгуунун бир зарылчылыктары болот да. Ал ошол улуттун ичинен кайнап чыгат, башкача айтканда. Анткени бүгүнкү дүйнө ушунчалык карама каршылыктуу, аябай динамикалуу, бүгүнкү дүйнөнүн дагы чакырыктары ар түрдүү жана ар тараптуу болуп атат да. Экономикалык жактан, жаңы технологиялар жагынан, тамак аштын коопсуздугу жагынан жана кибер коопсуздук жактарынан да. Мен ошолордун айрымдарын гана белгилеп өттүм деп ойлоймун. Мындан сырткары жанагындай геосаясий карама каршылыктардын курчуп турган учуру болуп атат бүгүнкү күндө. Мына ушундай учурда биздин кыргыз эли бул дүйнөдөн, башкача айтканда ошол геосаясий географиялык ордун маанисин кандай деңгээлде таба алат?
бул бүгүнкү күндө ар бир кыргыздын мындай түпөлдагылган жана ой чабытындагы мындай бир көйгөйгө кептейтебизби же ойлонто турган маселе болуп эсептелинет да. Буга чейин эле бир топ мезгилдер биз эгемендүүлүктү алгандан тартып аябай аракет кылдык да, өзүбүздүн бир мындай бир идеологиялык багытыбызды тапкыбыз келип көп аракеттер жасалды, көп жыйналыштар болду, көп сөздөр айтылды дегендей, көп сөздөр жазылды дегендей. Анткенин себеби Совет бийлигинин курамында биз бир кылымдан ашык бир кылымдай убакыт турдук да. Ал мезгилдин өзүнүн бир идеологиялык талаптары бар болчу да. Анан жашоо образы бар болчу, советтик жашоо образы, советтик көз караштардын, эсиңизде керек болсо керек, моралдык кодекс дегендей ушундай бир адеп ахлактык, бир нравалык ченемдери да болор эле да. Анан ошол өзүнүн миссиясын аткарып өтүп, функциясы бүткөндөн кийин бул эгемен Кыргызстан үчүн сөзсүз түрдө ошондой бир багыт керек болду да. Бул багыт, бул ченемдер, бул улуттук наркка гана таянылышы керек да. Анткени ар бир улут бул дүйнөдө уникалдуу, кайталангыс өзүнүн абийир, адеп ахлактык ченемдери жана баалуулуктары болот. Анан бирок ошол баалуулуктарга дайыма башка бир күчтүүрөөк, кубаттуураак, кошуна жашаган, же болбосо алыскы эле бир мамлекеттердин таасирлери тийип турат да дайымачы. Бүгүнкү күндө дагы биздин кыргыз эли ошондой сыноодо. Динди ортомчулукка алып, өзүнүн таасирин күчөткүсү келген мамлекеттер бар. Же болбосо ресурстарга кызыгып, өзүнүн таасирин күчөткүсү, же болбосо саясий өзүнүн мындай бир ареалына киргизгиси келген мамлекеттердин таасири сөзсүз түрдө болуп турат. Бул мыйзамчу ченемдүү эле нерсе да. Бирок ошондой учурда биз экономикалык жактан, саясий жактан жана биздин рухий жагыбыздан баалуулуктарыбызды кантип сактап калабыз? Эл ар бир кыргыз мындай кандай болгондо ошону карманып тутуна алат. Анткенин себеби белгилүү окумуштуу Карл Юнгтун бир белгилөөсү бар да. Ар бир жаран, ар бир инсан бул өзүнө чейинки өзүнүн элинин басып өткөн жолу, тарыхын, маданиятын, баалуулуктарын дайыма ташып алып жүрөт дейт да. Бул архетип деген түшүнүк да. Демек, сөзсүз түрдө адам канчалык заманбапташып, канчалык жаңы технологияларга жетишпесин, аябагандай ийгиликтерге жетишпесин, ал дайыма жаңыдан жана эскиден, башкача айтканда биздин элдин салтынан, элдин наркынан турат да. Ошол нарк, ошол салт бул ар бир жарандын бул мындай бутунун астындагы жер кандай кармап турса, ошондой кармап тура турган. Ай, күн адамга кандай күч кубат берсе, ошол элдин баалуулуктары ар бир жаранга ошондой күч кубат бере турган мындай касиет, кудуретке ээ да. Ошондуктан биз чаташпай, башка элдин, башка элге мүнөздүү жашоо образын карманбастан, ошонун айрым элементтери кирип кеткен учурлар болуп атпайбы? Биздин өзүбүздүн эле улуттук наркка таянып, бирок биз жаңы келечекте карай, жаңы технология, жаңы тилдерди үйрөнүү, билим жана илим менен гана биз мындай келечектүү бакубат биздин кыргыз өлкөбүздү курабыз деген сезим, бул оңгу жолду колдойм, түшүнөм деген ар бир инсандын жүрөгүндө болуш керек. Анан бакубат кыргыз өлкөсүндө жашаган ар бир жарандын жүрөгүндө болуш керек да. Анан жөн эле жүрөгүндө эмес, бул карманып тутунуп, өзүнүн күндөлүк жашоосунда ошону колдонуш керек. Антпесе биздин идеологиябыздагы, биздин мындай бир доктринабыздагы, ниет максаттарыбыздагы бул сөз жүзүндө эле калып калат да. Бүгүнкү дүйнө бул дароо иш жүзүндө практиканы, анан натыйжаны талап кылган дүйнө да бүгүн. Бүгүнкү дүйнө кыска убакытта жакшы натыйжаларга жетүүнү талап кылган дүйнө да. Өзүңүз билесиз, жана сиз айтып атпайсызбы? Биз бир кылымга чукул Советтер Союзунун идеологиясында жашадык, бирок ал өзүнүн жашоосун жашап бүткөндөн кийин депчи. Ошол идеология көп адамдардын канында, жүрөгүндө, тарбиясында калды. Ошол кездеги жашаган муундар ошону менен калышты дагы. Биз ошол жанагы сиз айтып аткан 30 жылдын ичинде ошол идеологиянын күчү менен бир топ нерседен аман калдык, сакталып калдык да. Себеби ошол советтик мезгилдин учурунда төрөлгөн адамдар деген топ ошол идеологияны сактап калдык. Бирок сиз айткандай,
Биз жанагы мен башында берген суроодо эгерде баш мыйзам туруп турса, анда уңгу жолдун эмне кереги бар эле деген суроого, эгерде биз ошол советтик идеологиядан кийин өзүбүздүн жана сиз айтып аткан улуттук наркыбызды туутутуп эле ошону менен калып калсак деле болмок. Бирок абдан жакшы белгилеп атасыз да. Бизди жанагы сиз айтып аткан чет өлкөлөрдөн келген, сырттан келген жанагы ааламдаштыруу дегендин боронунун эпкиндери каптабадыбы? Ошол эле рок музыка, ошол эле поп музыка, ошол эле гейлердин заманы, демократия менен кошо келген ушундай бир ачык, өтө эле аша чаап кеткен биздин элибиздин менталитетине туура келбеген айкындуулуктар, сөз эркиндиги, басма сөз эркиндиги, мына ушул нерселерге келгенде биз үчүн абдан чынында кыйын эле болду. Биз бир шамалдын ортосунда уйгу туйгу, бүгүн көргөн эртең жок бир ала салып турган мезгилге туш келип калдык. Бирок эл чайпалган жок. Биздин баягы кыргыздын канындагы менталитет өзүн сактап калды. Улуусун кичүүсү сыйлаган, кыргыздын берешендиги, мейирмандыгы, пейили, мына ушул сапаттар негизинен калды деңизчи. Бирок сиз айтып аткандай биз жаңы заманга бир өзүбүздүн жанагы дүйнөдөн келген технология деп атпайбызбы? Мисалы үчүн кибертехникалык көп нерселерди биз үйрөнүүгө мажбур болдук да. Болушубуз керек. Ансыз биз дүйнөлүк цивилизациядан артта калган атабыз да. Мына ушул шартта биз ушул азыр ушул нерсеге келип такалып турабыз да. Биягыңызды карасаңыз жасалма интеллект келатат. Адам сенин акылыңды мен алмаштырып коем деп турат. Биягыңызды карасаңыз биздин наркыбыз турат. Биягыңызды карасаңыз тил билген, башка бир өзүнүн дүйнө таанымы азыркы жанагы бутурумдук баягы цивилизациянын боронун ачылганган жаштардын өкүлдөрү турат. Мына ушул шартта биз уңгу жолдун кийинки сапары жөнүндө эмне айткыңыз келет да? Мындан ары эмне кылабыз? Туура айтасыз. Сиздин алгачкы сурооңуздан баштайын. Албетте биздин баш мыйзамда ошол баардык эле улуттук баалуулуктарды сактайбыз, адеп ахлакка таянабыз, улутубуздун этикалык, нравалык баалуулуктарын коргойбуз, жайылтабыз деген жерлери бар. Анан биз кандай мамлекет болобуз, кандай багытта карманабыз, алардын баары жазылган деңизчи. Бирок ошого дагы кошумча биздин мындай ар бир улуттун бир руханий баалуулуктары болуш керек да. Адеп ахлактык өзүнүн наркы болот. Ошол нарк дайыма бир диверсияларга учурап турат. Ар кандай диверсияларга учурап турат. Ошол эле өзүңүз белгилегендей, советтик мезгил биздин албетте тарыхыбыз, биздин басып өткөн жолубуз. Аны чаңганда, таңганда да болбойт. Бирок ошол эле учурда, ошол мезгилде советтик жашоо образы же орусташтыруу саясатынын натыйжасында, маселен, тилди унутуу, улуттук тилдин унутулушу мына бүгүнкүгө чейин аябай көйгөйл болуп атат. Же болбосо дагы кыргыздардын баягы кылымдардан келе аткан тамактануусуна болгон таасирлер, мисалы үчүн беш бармак камыр жеген аябай оор болот экен, аны мен кол менен жеген, бул деген аябай маданиятсыздык деп мен айрым бир мисалдарын айтып атам да. Мына ушулар майда көрүнгөнү менен бул баары бир эле улуттун эзелтеден карманып келе жаткан өздөрүнүн салтына, наркына бул бир кандай бир антологиялык диверсия, бул мындай кол салуу же ошого чабуул же ошого улуттун өзүнүн мындай ишенимин кетирип баштайт да. Мисалы үчүн ошол улуттун тилинин ушунчалык бай экендигин, ушул тил менен сонун эле мыкты фундаменталдуу илимий эмгектерди жазууга боло тургандыгын, анан ушул тил менен башка ортомчу тилдерсиз эле дүйнөлүк мыкты китептерди, илимий китептерди, көркөм чыгармаларды ошол биздин улуттун тилине которууга боло тургандыгына мындай адамдардын ишеними кетип баштайт да. А улуттун ишеними кеткен жерде биз дагы азыр улуттук биздин кыргыз элинин иденттүүлүгү жөнүндө аябай маселе көтөрүп атпайбызбы? Бул иденттүүлүк деген ошол өзүнүн улутуна ишеним, улутун сыйлоо, таянуу улутуна, анан улутунун кең келечегине ишеним болуп эсептелет. Тааный билүү, өзүн өзү. Тааный билүү, ошону менен бирге сыймыктануу сезими пайда болуш керек, анан келечегине ишеним болот да. Мына бул деген бул ар бир жарандын өзүнүн бир баягы руханий көтөрүлүү дем, мына улуттук дем ар бир адамдын, ар бир жараныбыздын деминин көтөрүлүшү, деминин ачылышынан. Келиңиз эми ушул жерден бир толгонуу жасайлы.
кеп мына ушул жерде болуп атат Венера. Ошол ар бир жарандын сиз айтып аткандай руханий толгонуусу, анан өйдө руханий көтөрүлүүсү болбой атат бизде. Турмуш деген бар экен, тиричилик деген бар экен, куураган жашоо деген бар экен. Жетишпегендик жана жетишкендик бар экен. Адамдардын көбүнүн өмүрү бул кыска жашоодо ошол көр турмуш деген нерсе менен өтүп кетет экен. Адам качан бийиктикке көтөрүлөт? Өзүнүн жашоосу, социалдык жашоо, турмуш деңгээли жогорулаганда, үйүндө тамагы мол болгондо, жашаган жери жылуу болгондо, кийген кийими жылуу болгондо, бардык жактан, социалдык жактан, материалдык жактан камсыз болгондо. Бирок антейин десеңиз, биз атамекендик согуштун учурунда биз кыргыз эли духту жоготкон жокпуз да. Советтик эл деген дух менен турдук да, туурабы? Ошол зор ишенимди, ошолор БЧКны кол менен каскан, замбил менен ташыган зор ишенимди биз кийинки учурларда ля-ля-ля деп атып жоготуп алдык. Эми ошону кайра жаштарга кайтарып бере албай атабыз. Азыр жаштарды БЧКны барып кол менен, замбил менен ташып ушундай бир арыкты салалы десеңиз, барабы, барбайбы, канча өз каалоосу менен барат, мекен үчүн айлык албай. Азыркы жаштарды бир жака жумшасаң, айлыгы канча экен деп сурайт. Туурабы? Жана кыздарды күйөөгө тий десең, махры канча экен деп сурагандайчы. Мына ушундай заманга келдик. Анан сиз экөөбүз ошол маалда бул жерде отуруп алып, ошол ар бир адамдын руханий өйдө мындай эргип тирилүүсү, мындай бир өйдө көтөрүлүүсү жөнүндө сөз кылып атабыз да. Адамдардын көбү жанагы Калчорого күлүп айткандай, айлык күтүп жүрүшөт бул өмүрдө. Не кылабыз? Бирок аябай демдүү, өзүнүн элинин келечегине ишенген, анан аябай ийгиликтүү, бакубат өзүнүн мамлекетинин келечегине ишенсе адам, ал адамдан аябаганда көп потенциал чыгат, көп ресурс чыгат. Мисалы үчүн ушул эле бүгүнкү күндө мына улуу экономиканы жаратты деп айтып аткан Американын деле аябагандай оор күндөр башынан өткөн да. Аябай жумушсуздук, кыйынчылыктар. Бирок ошол учурда бул улуттун ошол жанагы илим билимге ээ тобу буларга америкалык кыял деген нерсени тартуулады да. Америкалык кыял кандай болот? Ошол америкалык кыялга жетүү бул ар бир америкалыкка таасир этип, аларды аябай алдыга жетеледи да. Анан өзүңүз билесиз, булар аз убакытта аябаганда экономикада дагы көп жагынан ийгиликтерге жетти. Ошол эле биздин жакынкы ошнабыз түрктөрдө карасаңыздар, түрктөрдө да 20-жылдары өтө акыбалы оор болчу, бирок Ататүрк келип, ар бир түрккө ишеним берди да. Биз улуу түрк мамлекетин курабыз, ар бириңер бакубат болосуңар деп. Мисалы, бир эле мисалды айтайынчы, булар ошол жалпы тилди, элдин саламаттыгын, генофондун, ишкерчиликти, экономиканы, бардык социалдык, саясий экономикалык бардык маданияттагы бүт бардыгында биз түрк кантип кайра жаралат деген нерседе булар иш жүзүндө ашыра турган нерселерди мындай ар бир түрктүн жашоосуна киргизишкен да. Бүгүнкү күндө бүт дүйнөдө барсаңыз, эң алдыңкы ресторандарда түрк эртең мененки тамагы бар да. Ал ошол 20-жылдары киргизген. Атайын медициналык жактан иликтешип, түрк ден соолугу мыкты болуш үчүн, жакшы иштеш үчүн эмне жеш керек дегенде, бир жумуртка, анан 3-4 зейтин, бир аз помидор, анан бадыраң жеш керек деп, булар ошондой кылып бул жашоосуна ошол нерсени практикалык түрдө ишке киргизип жиберишкен да. Ал бүгүнкү күнгө чейин сакталып, ар бир түрк үй бүлөсү сактайт аны, анан бүт ресторандарда түрк эртең мененки тамагы деп тарап кетпедиби? Мына бир жөнөкөй мисал. Макул. Бирок бул, демек мен эмнени айтып атам? Биз аябагандай сонун сөздөрдү канчалык сүйлөбөйлү, адамдын ар бир кыргыздын жашоосуна бир мындай элемент катары да болсо өзгөрүүлөрдү киргизе албасак, анда болбойт да. Биз ошону кантип киргизебиз? Мисалы үчүн ошону кантип киргизишибиз, кантип ишке ашырабыз деген ой мени да аябай ойлонтот. Себеби дегенде оңгу жол жаңыдан эле жарыкка чыкканда мен аябай окуп таанышып, анан Кыргыз ТВ гезитине дагы өзүм макаламды жарыялагам да. Ошондо мындай бир конкреттүү түрдө элдин жашоосун, жашоо образын өзгөртө турган иш-чараларды да иштеп чыгыш керек экен деген менде ой болгон да. Мисалы үчүн ушундай эле дем менен, ушундай эле демилге менен ар бир тиги айылдан, мисалы үчүн айылды уюштуруп, илгертен эле мисалы үчүн ашар деген дагы элдин салтында бар да. Анчалык деңгээлге жетпесек дагы ар бир аксакал, ар бир үйдөн, мисалы үчүн ар бир үйдө китеп текчеси болсун деген бир акция жүргүзсөк болот. Маселен, ар бир айылда мурдагы ишке кирбей калган
маданият үйлөрү бар, туурабы? Ошол маданият үйлөрүндө театралдык иримдерди уюштурсак эмнеге болбосун? Мурда эсиңиздеби? Көркөм чыгармачылык болор эле. Ошол айылдан эле өздүк көркөм чыгармачылыгы, ошону иштетсек эмнеге болбосун? Эмне үчүн окурмандардын талкуусун же окурман эне деген иримди уюштурсак болбосун? Же болбосо ар бириңиздер бирден көчөт кармап келип эгиңиздер, ушул ар бир айылга бир сейил бак куралы дагы бир 3-4 ошол жерде отургуч орнотолу. Эл ошол жерге келип Ноорузду белгилесин, жакшынакай иш-чараларда болсо, же аксакалдар чогулуп, же айылдын бир маселесин чече турган нерселер болгондо ошол жерге келип чечели. Ушундай бир эл келип маданий эс ала турган, ойлорун бөлүшө турган жер болсун. Мына карасаңыз, мен эле канча бир иш-чараны айттым да. Ушулардын айрымдарын эле ишке ашырсак, бул айылдагы элдин жашоосуна аябагандай өзгөрүү киргизет да. Анан ошол эле сейил бакка эле дагы бир ошол эле айылдын өзүнүн уулдарында азыр канча потенциал бар. Мисалы үчүн классташтардын 20-жылдыгы, 30-жылдыгы деп аябай көп каражат өткөрүп, бирок ошол каражаттардын баары мындай бир жылкы союп жеп же болбогон эле бир нерселерге кетип атат. А ошолордун багы ресурстарын топтоп туруп, ошол жерге бир мындай бир шахмат, шахмат же болбосо шашки, же болбосо жана спорт аянтчалары бар го. Кадимкидей бир нече бир техника коюп коет ошол жердечи. Ошондой бир аянтчаларды уюштурсак эмнеге болбойт? Бул ар бир биздин Кыргызстандагы ар бир айылга уюштурсак болмок. Себеби дегенде мен өзүм дагы ар кандай долбоорлор менен тиги өлкөнү кыдырып, биздин алыскы Дароот Коргондон баштап Баткендин алыскы айылдарына чейинки, бул жактан Жумгалдын же болбосо Нарындын эң алыскы айылдарына чейинки биздин айылдын акыбалдары менен мен жакшы таанышмын. Мектептер менен жакшы таанышмын. Демек, мен айтып аткан нерсе ошол ар бир айылга абадай суудай керек да. Эгерде биз ушуну жасасакчы, элдин колу менен эле жасаса болот да. Анда ар бир кыргыздын жашоосуна өзгөрүү кирмек да. Келиңиз эми. Демек, сиздин айтууңуз боюнча азыркы кеп аткаруу бийлигинде калды. Туурабы? Жанагы сиз айтып аткан бакчаны жасаш үчүн, ошол паркты жасаш үчүн, ошол жерге шахматты коюп, скамейканы орнотуш үчүн бул айылдык өкмөт, жергиликтүү мамлекеттик администрация койгонуш керек. Анан алар элге дем бериш керек. А сиз окумуштуу катары мында тиягы Баткен, биягы Атбашка чейин барып келдим деп атасыз да. Ошол айылдык жергиликтүү бийликтерге ушул уңгу жол жетиптирби, билесизби ушуну? Көзүңүз жетеби? Ошолор иштеп атышабы? Жеттиби ошолорго? Тилекке каршы биз азыр багы экономикалык көп алдыбызда милдеттер турат да, андай чоң өзгөрүүлөр да болуп атат, көрүп атасыз. Бул дагы ошол жергиликтүү бийлик органдарынын аябагандай көп потенциалын алып атат го деп ойлойм да. Бирок эң башкысы элди жапырт көтөрүш үчүн күчтүү, кубаттуу мамлекет качан болот? Элдин бардыгы жапырт көтөрүлүп, элдин бүт энергиясы, потенциалы биригип, бир багытты караганда гана күчтүү, бакубат мамлекет болот. Кубаттуу мамлекетти биз ар бир кыргызды кубаттуу кылганда гана кура алабыз да. Мына ушул нерсе уңгу жолдун өзөгүндө жатат. Уңгу жолдун мындай сүйлөмүндө жатпаса дагы анын ички энергиясында, ички максатында ушул жата тургандыгын биз туура түшүнүшүбүз керек. Анан ушуну жеткириш үчүн, жетпей атса жеткириш үчүн ошо биздин мамлекеттик катчы өзүңүздөр баш болуп, демек жерлерди атайын ушундай талкууларды уюштуруп, жеткирип, анан ошол эле учурда талкуу уюштуруп эле кетип калбастан, жанагындай практикалык иштерди дагы биротоло ишке ашырып туруп кетсек, анда аябай жакшы болмок деп ойлойм. Бир ойлойм. нерсени белгилеп айткым келет да. Уңгу жол башталганда ошону дароо түшүнүп, жанагы сиз биринчи текстти окуганда абдан сүйүндүм деп атпайсызбы? Ушуну дароо бир реакция берген райондор болду, элдин өкүлдөрү болду. Бул эң биринчи жыйынды Жети Өз районундагы Кызыл Суу айылы өткөрдү. Андан кийин Актала району өткөрдү. Андан кийин Атбашы өткөрдү. Бишкек шаарынын Ленин району бир эмес 3-чү жолу өткөрдү. Мына ушундай демилгелер болду. Ал эми жанагы сиз айтып аткан нерсени элдин баарын өзүнчө көтөрүүгө келгенде, мына биз азыр айтып коюшубуз керек. Жакында республика боюнча чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын республикалык форуму болот деп биздин мамлекетибиз катчыбыз жар салды. Бул токтом жергиликтүү органдарга, мамлекеттик администрацияларга, айыл өкмөттөрүнө чейин кетти. Буну
эки баскычта өткөрөбүз. Биринчиси райондук баскычта, экинчи областтык масштабтарда деген максат койдук. Биз азыр ошону күтүп атабыз. Кайсыл администрация, кайсыл айыл өкмөтү, кайсы район, кайсы область алдыга сурулуп чыгаар экен, кандай бир маанилүү нерселерди бизге сунуш кылат экен деп. Максат эл ичиндеги ошол накыл сөзү бар, демилгеси бар, кандай кылсак уруханий жакты өйдө көтөрөбүз деген нерселерди республикалык деңгээлге чейин келер бекен, жетер бекен депчи. Анан республикалык жыйын болот. Бул бир жагы. Экинчи жагы жанагы сиз бир сөзүңүз менен айтып атпайсызбы? Администрациялардын көбү экономикалык маселелер менен алардын мүмкүнчүлүгүн сорып кетип атат депчи. Жанагы сиз экөөбүз сүйлөшүп аткан парк ошол экономикалык маселе. Ошону жасап коюш ал элдин колунда. Сиз айткандай ар бир айылда жулунган 2-3 бизнесмен бар, ишкер жигиттер бар. Алар чөнтөгүнөн сууруп жөгө эле салып койчу жигиттерибиз бар да. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, мындай жигиттер абдан көп. Баягы күнү жанагы соц тармактан көрдүңүзбү? Бир автобустун ичинде келаткан 100 чукул кишиге 1000 сомдон чөнтөгүнөн чыгарып чай ичип койгула деп бирөө түшүп кетип калды. Бар экен да демек. Ошондуктан ушул нерсеге келгенде биздин баягы адамдык жөнөкөй азыркы учурдагы вазифабызда калды да. Анан аткаруучулук бийлик иштеш керек. Биз басым жасап айтабыз, дагы бир жолу урматтуу бизди көрүп аткандар. Райондук мамлекеттик администрациялар, андан сырткары жергиликтүү айыл өкмөттөрү, эмтуулар мына ушул жоопкерчиликке келгенде сиздерге маселе барып такалды уңгу жол. Бул бир чогулуш менен өткөрүп коюп, же болбосо бир жыйын өткөрүп коюп, ошону менен чекит коюп коюучу маселе эмес. Мунун аягында жоопкерчилик болот. Буга суроо болот. Бул талаптын аткарылышын текшерүү болот. Муну эсиңиздерге алып коюңуздар. Венера Сайпиновна, эми биздин 45 мүнөттүк убакыттын жарымынан көп өтүп калды. Мен ушул сиз экөөбүз албетте жанагы жакшы нерседен баштадык. Баш мыйзам жана уңгу жол. Эми ошол уңгу жолдун мындан аркы уруханий жагын аткарууда биз баягы түбөлүктүү нерселерге көңүлүңүздү бургум келип атат. Бул албетте уруханий дегенде сиз айткандай биздин манасыбыз менен айтматыбыздан башка эмнебиз бар. Мына өткөндө Айтматов боюнча чаң тополоң боло түшүп барып басылды бир маалыматта. Бирок анага көңүл буруштун да кереги бар, көңүл буруштун да кереги жок деген пикирлер айтылды. Эл деген эл экен, талкуу болду. Эми могу Ысык көл форумунун алдында, анан уңгу жолдун аткарышында Айтматовдун уруханий бийиктигине кандай кылып биз дагы бир жолу кайрылабыз. Канткенде Айтматовду дагы бир жолу даңазалайбыз. Кээ Айтматовду даңазалоодо эмес, ал киши өзүнүн баасын алган. Бирок азыркы биздин муунга Айтматовдун уруханий белегин кантип сиңиребиз биз дагы. Туура айтасыз. Кептин баары ушундай болуп атат да. Мына биз Манаска кайрылсак деле, Чыңгыз Айтматовго кайрылсак деле, ушул уңгу жол биздин уңгу жолубуз бул. Биздин басып өткөн жолубуз. Биздин ошол маданий, руханий баалуулуктарыбыз да. Ошол элдин наркынан Улуу Айтматов өзү айтмакчы, ушул биздин кыргыз элинин эзелтен келе жаткан уркунан чыккан нерселер да буларчы. Ошондуктан биздин улуттук демибиз менен дүйнөлүк бийиктикке карай умтулуубуз албетте руханий жактан Манастагы наркка, анан Чыңгыз Айтматовдун бизге калтырган улуу гуманисттик абийир адамгерчилик нарктарына таянуу менен ишке ашат да. Ансыз болбойт. Биздин кыргыз эли кандай баалуулуктарды карманып тутунуп келген баартыдан. Ошонун баары эле Манаста турат, ошонун баары эле тиги Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында турат. Демек кептин баардыгы биз ошон канчалык деңгээлде ошону чечмелеп түшүнүп алабыз, канчалык деңгээлде биз ошону карманып тутуна алабыз. Мына ушул мааниде. Ошондуктан биз балдар бакчасынан тартып, мектепте, андан кийин жогорку окуу жайларында биздин келечек муунду тарбиялоодо мына ушул эки улуу наркыбызды кандай жолдор менен жана кантип аларга сиңирип, аларга мындай адам катары калыптанышында кандай таасир эте алабыз. Бир нерсени айтайчы. Азыр сөзүңүзгө аралашып. Мен түндө жатып мынтип ойлондум да. Күндөр өтүп атат, өмүр өтүп атат, сааттар өтүп атат. Көчөдө баягы жүрүп аткан машиналар жүрүп атат, баягы жол чырактар, светофорлор күйүп өчүп өтүп атат. Мезгил, турмуш өсүнүн агымы кетип атат. Ошол агымга адамдар байланып калды, жашап атышат. Мен сиздин айткан сөзүңүзгө бир эле нерсени ойлондум да.
Отуруп алып ошол өзүң көртүрлүккө кирип бараткан учурда бир убакыт таап туруп Айтматовду диванга отуруп алып 2 саат окуп койчу бир чыгармасын. Ошондо сенин башыңа эмнелер келер экен? Ошондо мен сөзсүз милдеттенме алам. Адамгерчилик жөнүндө ой келет, чындык жөнүндө ой келет, адамдын милдети жөнүндө ой келет, адамдык вазипа жөнүндө ой келет, тазалык жөнүндө ой келет, анан акмактык жөнүндө ой келет. Адамдын жасаган кылмышы жөнүндө ой келет. Мисалы үчүн, жанагы Базарбайдын карышкырларга барып кол салышы. Базарбайлар ар бир айылда бар. Туурабы? Андай мыкашылар бар. Тилекке каршы жанагы Бостондун жанындагы жолдошу өзүнүн аялынын мурдагы күйөөсү тиги немеге түшүп кетпедиби? Муздун жарыгына. Бул эмне деген аяныч сезим? Ошол жерде калып калды да түбөлүк. Ал капкараңгы муздун жарыгы эч бир нерсе жетпейт экен да. Калып калды. Бул эмне деген тагдыр, билесизби? Адамдын жашоосу улана берет деген сөз. Тигинин аялын тиги алып алып, эртеси кайра жашоо уланып атат. Аягында финал эмне болуп атат? Бирөөгө жаманчылык кылба, кайра кысасын тартасың деп атат. Базарбайдын огу менен кайра тигиндей оокат болуп калды. Мына көрдүңүзбү? Бул жерде эмне деген философия? Талдасаң өзүң талдап ал, талдабасаң мээң жетпесе кандай жыйынтык чыгарганын өзүң бил деген сөз Айтматовчу. Ошол эле кыяматта өзүңүз билесиз. Эч ким Кыргызстан таза эле кезинде, болсо болгондур аз. Бирок наркотика деген, наша деген эмне экенин ушундан сактангыла деп жар салган турбайбы кайран киши, туурабы? Анан маңкурттук деген нерсе зөөкүр, айбан дечү эмес белекпиз. Ошол айбанчылык андан өткөн дагы нашага кошулганда башкача айбанчылык пайда болгонун жанагы Дөнөнбайдын жаасынын огу менен энесин аттырып койбоду, туурабы? Дөнөнбай деп кыйкыртып турупчу, туурабы? Мына ушул нерселерди эскерткен Айтматов, демек бул алдын ала айтканда бир пайгамбардай болгон адамдардын психологиясындагы алдыда келе жаткан ошол кезде бол элек нерсени бизге айтыптыр да. Ошол эле жанагы Энтамгада космостогу сүйлөшүү. Азыркы учурда мен деле ишенип калдым, ишенесизби? Адам канчалык жерден чакчаңдап асманга колун сунбасын, табияттын бир бүркүм кысымы заматта аны бир белгисиз мыйзамга алып келип такап коюшу мүмкүн. Тетиякта эмбриондор аркылуу сүйлөшкөн башка дүйнө бар. Эсиңерге келгиле деди Айтматовчу. Бизге жаратылышка кызыккан башка дүйнөнүн эли бар деди. Бирок алар келип туруп адамдардын жердеги дүйнөсүн көргөндө кайра учуп кетип калышпадыбы? Демек биз татыктуубузбу, татыктуу эмеспи, бул өмүргө кандай жашоо өмүр сүрүп атабыз деген маселе бар. Сөз кезеги сизде. Туура айтасыз, аябай туура белгиледиңиз. Негизи эле адам баласынын астында бир бар болуу же жок болуу деген. Англисчеси to be or not to be, быть или не быть деп, Маселе турат, Кандай болгондо сен бар болосуң, кандай кылсаң сен жок болосуң деген аябагандай чоң бир философиялык экзистенциалдык маселе бар да. Мына ушул маселе кыргыздын башындагы ушул маселе Манаста турат да. Анан ошону эле Айтматов да уланат. Ошондуктан биздин атактуу Кеңешбек Асаналиевич агайыбыз Манас эпосы, ал эми ошол кыргыздын байыркы эпосунун жаңыча жаңырышы жаңы эпосы деп Айтматовду айтып атпайбы? Ошол кыргыздын байыртан келаткан салтын улантуучу деп айтып атат да. Демек экөөнү да тең эле бул Абийир өзөгү. Кыргыздар карманган кандай баалуулуктар. Тиги Айтматовда дагы, Манаста дагы ошол баалуулуктардын, ошол кыргыз карманган нарктын ар кандай кыйынчылыктардагы сыноосу. Туура, сыноосу. Анан сабак. Салижан Жигитевдин да бир айтканы бар да. Биздин тетиги түпкү атабызда Манаста айтылган ыр деле ырда бүтө албай атабыз кыргыз деп бир жолу күлдүргөн баарыбыздычы. Ошол эле ырды кайра кайталап эле ошонун аркасынан темселеп келатабыз деп айткан да. Биз ушундай бактылуу эл экенбиз да. Болгону биздин ошол биз билимге дагы, илимге да жакын, анан жөндөмдүү элбиз да. Ошон анан аябагандай чоң руханий дөөлөткө ээ элбиз да. Манас Айтматов муну тасыктап турат. Биз ошол нерселерди, ресурсты, ошол чоң руханий ресурсту биз текке кетирбей, ошону аябагандай мындай көздөн карагандай сактап, биз жаңы бир жакшы ийгиликке багытташыбыз керек. Антпесе биздин айтылган сөздөрүбүз бул биздин убактыбыз,
жасайбыз деп демилге көтөргөнүбүз бул биздин ресурсубуз, убакыт ресурсубуз, экономикалык ресурсубуз. Ошолор текке кетпесин, ушул нерселерибиз ишке ашсын. Уңгу жолдо канча бир иш чара кылып атабыз, ошонун баары ишке ашсын, текке кетпесин деген мен аябай ниетимди билдиргим келет да. Венера, Ысык көл форумуна кичине чукулдабасаңыз убакыт аз калды. Айтматовдон келатасыз. Айтматовдон келатам. Айтматовдун чыгармачылыгы жөнүндө аябагандай көп нерселерди айтсак болот. Айтматов өзүнүн кыргызга осуятын, насаатын бул бардык чыгармаларында айтып жүрүп отурду да. Кийинки Тавра Кассандрасы, Тоолор кулагында, Кыямат, Кылым карыптар бир күн бардык чыгармаларында кыргызга айта турган осуят насаатын айткан, сабагын айткан. Эми ошол сабакты биз кандай өздөштүрөбүз да? Кандай колдонобуз? Ал биздин милдет. Айтматов өзүнүн парзын аткарды. Эми Айтматовдун бул чыгармачылык дүйнөсүнөн башка анын аябагандай чоң коомдук ишмердүүлүгү да бар да. Айтматовдун дагы бир кыргыз элине берип кеткен белеги десек болот, Ысык көл форуму. Бул кыргыздын мындай бренди сыяктуудай деңгээлге алып чыгышыбыз керек да. Бул аябагандай жакшы деңгээл болгон. Биз ошол мезгилде жабык өлкөдө, Совет өлкөсүндө жашаганбыз. Бирок биринчи жолу бул бүт дүйнөдөгү интеллектуалдарды чогултуп, бул жагынан Африка, Америка континентиндеги, Европа континентин баарын чогултуп келип туруп, ошол дүйнөдөгү эң алдыңкы өзүнүн чыгармачылыгы менен эле чектелбестен бүгүнкү дүйнө каяка баратат, коом, адамзат каяка баратат деген бир чоң суроолордун тегерегинде ойлонуп, өздөрүнүн эмгектерин жазган мыкты, алдыңкы көрүнүктүү коомдук ишмерлерди чакырып, интеллектуалдык чоң бир шерине уюштурган болчу да. Эми мага бир мүмкүнчүлүк бериңиз ушул жерден. Абдан жакшы айттыңыз, жакшы жерге такалдыңыз, убакыт аз калды. Ошон үчүн мен ушул жерден сиздин оюңузду бир улап коеюн, себеби могу биздин телекөрүүчүлөр үчүн да керек го. Сиз айтып аткан ошол 17 адамды Айтматов өзүнүн жекече күчү менен чогулуп, анан ошол кездеги Советтер Союзунун президенттик башкаруусунун президенттик кеңештин мүчөсү катары чогултуп келди да. Ушулордун аттарын бир жолу эске салып коеюнчу. Питер Устинов, Англия; Ольвин Тофлер, Америка; Хейди Тофлер, Америка; Артур Миллер, Инга Миллер; Джеймс Артур Болдуин, Америка; Давид Болдуин, Америка; Афер Теклер, Эфиопия; Клод Симон, Франция; Александр Кинг, Италия; Элисандро Ателла, Куба; Агуста Форти, Италия; Имер Зюмеро Ливанайле, ушул киши тирүү экен азыр Түркиядан; Яшар Кемал, анан Федерико Майер, ЮНЕСКОнун ошол кездеги генералдык катчысы; Нарьяна Менон, ушул киши тирүү экен азыр. Мына ушул 17синин ичинен ушул Зюльфи Ливаниле менен Нарьяна Менон, индиялык музыкавед, анан турциялык композитор экөө калыптыр 17синин ичинен да. Муну бир айтып коеюн дедим. Экинчи, жанагы сиз абдан жакшы белгилеген мезгил, ошол мезгил башка эле. Азыр мезгил андан дагы курчуду, андан дагы кыйын. Азыркы жанагы сиз бир башында жакшы нерсе кибертехника, кибер коопсуздук, анан атомдук коопсуздук, кансыз согуштун тиреши. Мына ушул маалда биз Ысык көл форумунда айтчу сөзүбүздү айта алабызбы? Кеп мына ушунда болуп атат. Туура айтасыз, азыр мындай дүйнө ала салып тургандай да, чынын айткандачы, аябай бир чаташып калгандай да дүйнөчү. Чын айтканда акыркы окуяларды айтпай эле коелу, аябагандай кооруч кайгылуу окуялар болуп атат. Бүгүнкү күндө AI-дын мезгилинде, маселен, жаңы технология, укмуштуудай адамдын акылы шундук көнүккөн укмуштуу технологиялардын доорунда албетте ошол чакырыктар, дүйнөдөгү глобалдык чакырыктар биздин кыргыз элинин астында да турат да. Ошондуктан Ысык көл форуму бул жанагы дүйнөлүк аябай атактуу бул брендке айланып кеткен жана экономикалык Давосто өткөн, Давос. Же болбосо башка да интеллектуалдык клубтар бар да. Рим клубуна. Рим клубу бар, Карнеги клубу бар, Зиновьевтердин клубу бар, же болбосо Валдай клубу бар, мына жакынкы эле биздин орустарда. Бул так ошол сыяктуу эле мен үмүтүмдө бул кыргыз элинин мындай бир багытын аныктай турган, саясий, экономикалык, рухий багытын аныктай турган интеллектуалдык ачык аянтча болуп калышы керек да. Ошондуктан биз бир тараптуу мындай бир чыгармачылык менен эле чектелип калбастан,
ал жерге социологдор, экономисттер, саясатчылар, технологдор жана башка ар тараптуу ошол эле искусство өкүлдөрү келиши керек. Мисалы мен бир мисалды айтайынчы, бүгүнкү дүйнөдө мисалы үчүн Миршаймер деген Чикаго университетинин аябай атактуу профессору бар, Жеффри Сакс бар, белгилүү экономист, профессор, Оксфорд, Кембридждин белгилүү университетинин эмелери бар, тиги профессорлору. Харари бар мисалы үчүн. Юваль Хараринин бүгүнкү күндө, бүгүнкү дүйнө AI'дын учурунда кандай жашайт, кандай чакырыктарга жооп берсе адам ошондон татыктуу өтөт. Адамзат деген аябай жакшы ой жүгүртүүлөрү бар да. Мына ошондой сыяктуудай көрүнүктүү инсандарды чакырып, анан бул бир эле мындай лекция менен эле чектелип калбастан, бул кандай бир талаш тартыштардын, мындай интеллектуалдардын дискуссиялык ачык клубу болсо деп, ошондой форматты тандасак жакшы болот го, натыйжалуу болот го деп ойлоп атам. Анан экинчиден, эсиңиздеби, тиги Американын Капитолийдин жанында Американ президенттери эшикте туруп алып интервью беришет го. Бул жагында жаратылыш көрүнүп турат. Биягында деңиз. Деңиз көрүнүп турат. Дагы ошондой сыяктуу эле биздин Ысык көлдүн пейзажындагы мындай дүйнөгө таанытуунун дагы бир мүмкүнчүлүгү да. Ысык көлдүн пейзажындагы ушундай ийгиликтүү колдонуп, баягы жаратылыш жакшы болуп турган учурда уюштуруп бул форумду. Анан мындай эшикте жана walk talking кылып, эшикте мындай ушундай жаратылыштын фонундагы талкууларды уюштургандагы форматтарды тандасак деп ойлойм да. Бул эки. Анан үчүнчүсү, эң башкысы, ошол чогулган бул деген аккумуляция да, канча бир акыл ойдун аккумуляциясы да. Ошонун жыйынтыктары бизге кандай болгондо өнүгөбүз да, кандай болгондо биз дүйнөлүк бийиктиктерди багындырабыз деген мындай сунуштардын топтосок жакшы болмок деп ойлоп атам да. Ушул ысык жакшы ойлоруңуз үчүн абдан рахмат. Эми биз ошого чейин болуучу могурекил дагы бир жолу кайталап телекөрүүчүлөрдүн эсине салып айтып коелу. Илимий жана чыгармачыл интеллигенциянын республикалык жыйынында сиз ошолордун өкүлүсүз. Мына ушундай иштиктүү жакшы сунуштарды биз күтөбүз. Урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, бизге берилген убакыт өзүнүн соңуна чыгып калды. Өзүңүздүн оюңузду жыйынтыктап, мен мынакей толкунданчу мезгил көп эле. Айтматовдун Ысык көл форуму болгон турат. Айтматовдун 100 жылдык алдыбызда турат. Өзүбүз айтып аткан илимий чыгармачылык интеллигенциянын жолугушуусу болуп атат. Уңгу жол күн тартибиндеги күнүгө маселе. Бирок сиз айткан нерсеге келип эле такалып атабыз жанакы эле. Канткенде биз ар бир адамды өзүнүн жан дүйнөсүн өйдө коскойбуз, руханий жактан өйдө силкебиз. Кеп эле ошондой болуп атат да. Кеп ошондой болуп атат. Туура айтасыз. Биз элге жетеленбей, элди жетелейли. Жана өзүңүз айткандай, ошол ар бир жергиликтүү кеңештер элдин мындай кубатын, ресурсун, потенциалын бир жакшы багытка бурганга мындай ошону аракет кылышсын, бул экинчи оюм. Анан үчүнчү, албетте биздин багы айтса түгөнгүс, ушундай бир Айтматов, Манасыбыз, айтса түгөнгүс сонун бир баалыктарыбыз бар экен да, каза берсек кенч экен да. Ошону жаңы форматтарда ушундай кылып элибизге жеткире берели. Анан мен бир нерсени баса белгилегим келип атат. Биз аябагандай жакшы, өзүңүз да айтып атасыз, жакшы иш-чараларды өткөрүп атабыз. Алдыбызда да жакшы иш-чаралар турат. Ошол иш-чараларды өткөрүүнүн форматтарын биз багы советтик модель менен калтырбай, жаңы дүйнөлүк деңгээлдеги форматтарды кармасак деп атам да. Өтүп кеткен дасың да. Формат деген жерге жабышып калдым да азырчы. Жана сиз айтып аткан Валдайский клубчу, бул абдан жакшы формат экен. Ошол тегерек тартып отурасың, буй тегерек, кадимкидей, шеринедегидей. Отурасың, ойлорду бөлүшөсүң. Туурабы? Мына ушул сиз айтып аткан башкача форматты пайдаланыш керек. Бизде эмне кылат? Залга элди камайт, төрттөө чыгып туруп, трибунага чыгып сүйлөйт, анан залдан 5 кишиге сөз берип коет. Ал болбойт экен. Уй тегерек тарткан, уй мүйүз тарткан тегерек стол керек. Валдайский клубдун методун пайдалангыла деп айткым келет. Бизге берилген убакыт өзүнүн соңуна чыгып калды. Урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, биз дагы бир жолу сиздер менен улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу көрсөтүүсүнүн алкагында түз эфирде болдук. Биздин бүгүнкү түз эфирдин коногу профессор, филология илимдеринин доктору, Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Кыргыз филологиясы факультетинин Манастануу жана дүйнөлүк адабият кафедрасынын профессору. Мен эксперт деген наамды өзүм эле берип атам. Ушул идеологиялык маселе боюнча эксперт Ахматова Венера Сапидиновна болду. Сизге ыраазычылык билдирем, ийгилик каалайм. Ишиңизде болсун.
эгерде сиздер көтөрбөсөңүздөр, сиздер аралашпасаңыздар, сиздер могу улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолунун маани маңызын илимпоз катары мынтип балаканга салып өйдө сунбасаңыздар, анда башка катардагы элден эч нерсени талап кыла албайбыз. Ошон үчүн ийгилик болсун, саламатта болуңуздар. Универсалдуу чечимдерди